Керим. Мен бул проектте ментор катары иштейм. Былтырдан баштап иштеп баштадым. Бул учурда контент менеджер болчумун. Азыр болсо ментор студенттер жана мугалимдер менен иштеп жатабыз. Мен мурда банкта иштечүмүн. Анан ошо ал жакта аябай мындай десем ыңгайсыз болчумун. Мен үчүн жумуш убакыт тышкары дагы иштечүбүз. Анан мен башка жумуш издеп жүргөм. Издеп жүрүп эле интернеттен таап, ошол жерден эле кошуп калдым. Аябай эле маанилүү деп эсептейм. Биздин азыр технологиялар өнүгүп жаткан учурда балдар бардык нерсени китептен эмес, интернеттен алып окугулары келет. Ошондуктан мен үчүн мааниси абдан чоң. Айтып кеткендей эле бардык нерсени интернет, уюлдук телефон аркылуу эле маалыматты, чоң көлөмдөгү маалыматты аз убакытта алгысы келет да. Мисалы, кыска видео роликтер аркылуу сүрөт, мындай көп маалыматтуу камтыган билимди алгысы келишет менимче. Негизинен эле бул иш мага абдан жагып атат. Мындай бир нерсе түртүп деген нерседен алысмын. Эң негизгиси эле балдар менен, мугалим, студенттер менен иштеш мага негизи эле жагат. Анан коллектив абдан жагат, атмосферасы жагат. Анан эң негизгиси кылган иштерибизге көптөгөн кишилерге пайдабыз тие турганы мага абдан. Дистантык билим берүүнүн артыкчылыгы көп. Биз пандемия учурунда эле байкадык. Пандемия учуру болбогондо деле бала ооруп калат, келе албай калат, кандайдыр бир себептерге байланыштуу келе албай калса, интернетте болсо, кайсы жерде болбосун, кайсы убакта болбосун, ар дайым окуу маалыматтарына жете алат. Ошондой эле мугалимдер кайталап окутуп, бир эле сабакты бир нече жолу бербестен, бир жолу сабак киргизилген болсо, ошол сабакты эле керектесе жардамчы катары ачык сабак же башка нерселерде да колдоно алат. Ал дагы ар дайым каалаган учурда, каалаган жерде. Интернет болсо болот. Эми шаарда мисалы анчалык көйгөй көп болбогондур, бирок алыскы жерлерде интернеттин жоктугу, даяр платформалардын жоктугу, анын ичинен дагы эң негизгиси кыргыз класстар үчүн атайын даярдалган материалдардын жоктугу болду. Бул көйгөйлөрдүн баарын эле чечти деп ойлойм. Баягы интернетти начар жерлерге дагы ылайыкташтырылып жасалды. Мисалы, биз видеолорду алып, алардын көлөмүн кыскартып, сапатын азайтпастан, баягы начар интернет болгон балдар дагы ача ала тургандай, окуй ала тургандай кылып ыңгайлаштырылды. Ошондой эле мобилдик, уюлдук телефонго дагы ылайыкташтырылып жасалды. Китептердин бардыгын анарип түрүнө келтирүү керек болду. Биз сайтка киргизүү үчүн, мисалы, башка көптөгөн сайттарда көрүп атабыз, китептерди жөн эле сүрөткө тартып, кандай болсо ошондой эле киргизип коюп атышты. Ал жерде жакшы окулбайт, жакшы көрүнбөйт, кээ бир жерлери жазуулары деле бар, кыйшык тартылган. Бирок биз аны санариптештириш үчүн өзүбүз сүрөткө тартып, таануу программасы менен санариптештирдик. Ошол көп убакытты алды. Андан тышкары видеону дагы кысуу бул көп убакытты талап кылды. Бул ушул колдо болгон компьютерлердин баарына 24 саат аркасына тизмеге коюп, видеолорду 1 айдан ашык убакытта кыскарттык. Билим берүү министрлиги тарабынан даярдалган видеолорго таянып сабактарды жазадык. Ошол видеолор, мисалы, 20 мүнөттүк видеолор болсо, биз аны 4-5 бөлүккө бөлүп, ар бир тема, мисалы, видеонун башында өткөнкү теманы кайталоо кетет, андан кийин жаңы тема өтүлөт, андан кийин тапшырмалар, көнүгүүлөр, практикалык иштер болуп бөлүнө берет. Ошолорду бөлүктөргө бөлүп, баягы баланын кызыгуусу кетип калбасын деп, кыска видеолорду жакшы көрөт эмеспи балдар, ошого ылайыкташтырып бөлүп, андан астына материалдарды, эгерде видео көргүсү келбесе, ошол эле материалдарды окуп, же болбосо жазып ала тургандай кылып, ортосуна оюн, интерактивдүү тапшырмаларды кошуп, суроолорду кошуп, аягында тесттерди өзүн текшере ала тургандай кылып, бала канчалык деңгээлде бул маалыматты кабыл алды, биле ала тургандай кылып коштук. Сүрөттөр жана ошондой эле сапаттуу. Андан мындан тышкары дагы, эгерде маалымат жетишсиз болгон болсо, Википедия сайттарына шилтемелерди, керектүү ошол темага тиешелүү шилтемелерди камтыганбыз.
Абдан эле жакшы жеңилдетет. Окуучуларга кандай жеңилдик берсе, мугалимдерге да ошондой жеңилдик берет. Биз азыр мугалимдер азыртадан эле аябай ыраазы биз менен иштегенине, анан мындан тышкарыда бул ачык болгондугу, кийин дагы ушу Илимбокско кирип колдоно ала тургандардын аябай сүйүнүп бизге ыраазычылыктарын айтып атышат. Алар дагы бир эле теманы кайталап биз жыл сайын ушул программаны даярдап, сабакты даярдайбыз. Бул жакта баардыгы даяр, бир киргизилген, ошону колдонсок болот деп рахмат айтып атышат. Азыр баардыгы эле уюлдук телефондон маалыматты алышат, уюлдук телефон аркылуу окушат. Көчөгө чыксак баардыгы уюлдук телефон көтөрөт. Автобуста кетип барат деле жаш балдар сабактарын уюлдук телефон аркылуу окушат. Анан менимче абдан эле маанилүү. Билим берүү министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактарды алып, биз ошол эле видеону сапатын азайтпастан, сапатын жоготпостон эле көлөмүн, файлдык өлчөмүн азайтып, баягы интернеттен начар болгон балдар дагы ошол маалыматка жете алсын деп ылайыкташтырып жасалган. 20 мүнөттүк видео болсо 4-5 бөлүккө бөлүнгөн. Башында мисалы өтүлгөн темалар кетет, ортосунда жаңы тема өтүлөт. Андан кийин практикалык иштер, көнүгүүлөр болуп, мисалдар болуп кетет. Ошентип бөлүктөргө 5-10 мүнөт кылып бөлүп чыкканбыз. Баягы балдар көп узун видеодон тажап кетпесин деп. Мисалы YouTube же башка жерлерден көрсө, ошол эле видеону көп мегабайт алып калат. Биз мисалы 1 гигабайттык видеолорду 20-50 мегабайтка чейин кыскарттык. Көлөмү абдан аз, интернет трафик деген түшүнүк бар, ошол аз жейт. Абдан сонун азыркы учурда мисалы 7-8, 9-10 класстардын эле материалдары болсо, менимче башка класстардагы материалдар кошулуп кеңейип, жана дагы колдонуучулар дагы көбөйөт деген үмүттөмүн. Мындан дагы сапаты дагы жакшыраак болот деп ойлойм.